Ошоңуна мен 2020-жылда да бир күч кийди. Мен эч нерседен коркпойм. Анткени менин чыныгы күч кийди. Чыныгы күч кийгенде 7-апрелде үйүн козголаңында 2010-жылдары. Эмне болду? Автомат менен атып атса, таяк менен барып ургулап, автоматын жулуп алды дейт. Түштүктө. Бул жерде атып атса, кайра качырып атты. Көрдүңүзбү, жан кийгенде, чыныгы жан кийгенде. Ошондуктан ааламдан берилет. Улуу кыргыз, мына ар бириң улуу кыргыз болсоң, чындыкты сүйлө. Ошондо чыныгы күчтөр сени колдойт. Сен чыныгы кыргыз болсоң, чыныгы ишти кыл, чыныгы миссияңды кыл, ошондо чыныгы күчтөр колдойт. А жалган жашоо ушул жылы өтө чоң бурулуш болот, бир өзгөрүү болот. Муну менен эмне толуктап айтып кетким келди? Хан калыс болбогондуктан жалганчылар башыбызга отуруп алып, чыныгы адамдарды кордоп, коркутуп атат. Аны Кудай жакшы көрөбү? Андай адамдарды. Ата Тегербай жакшы көрөбү? Карапайым эл жакшы көрөбү? Жок. Театрсинче, эгер хан калыс болсо, чындыкты сүйлөгөн адамдарды колдош керек эле. Ошо чыныгы ишти колдош керек эле. Ошо Сулейман Султандай, калыс ошо Манас атамдай, ошо жалганчыларды, элди алдагандарды, рызкысын жегендерди, убада кылгандарды соттош керек эле. Эми ошол заман болот, чыныгы заман болот. Карасаңыз чын эле. Азыр кыргыз чындыкты сүйлөгөндөн коркуп атат да. Неден корком мен? Кудай берген жанды Кудай алат. Кудай жерге келип чындыкты сүйлөп бербейт. Кудай жерге келип чындыкты куруп бербейт. Кудайдын ордун ошо кыргыз аткарат.